Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Манас атанын 7 осуяты. Дүйнөгө белгилүү Манас эпосунан алынган акыл-насааттар, идеялар. Манастын 7 осуяты Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти жактан иштелип чыгып, Кыргызстандын бүт аймактарына таралган. Алар калктын атуулук, улуттук ар-намысын ойготуу максатын көздөйт. Ал осуяттар төмөнкүлөр: эл журттун ажырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдиги, улут аралык ынтымак, достук жана кызматташтык, улуттук ар-намыс жана атуулдук ариет, арбас мээнет, алдыңкы өнөр билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу, гуманизм, айкөлдүк, кечиримдүүлүк, табият менен таттуу мамиледе болуу, кыргыз мамлекеттүүлүгүн чоңдоо жана аны көздөн карегиндей сактоо. Элдин ынтымагы бөлүнбөй, биргелешип иш кылсак, баарын жеңебиз, каалаган кыйынчылыктарга чыдайбыз деген мааниде. Башка элдер, улуттар менен жакшы мамиледе болуу, кызматташуу, өнөктөшүү, ар бир жаран патриот болуусу, ата мекен алдындагы милдетин сезе билүүсү, инсан катары мекенин жана өзүн сыйлоо, эмгек, акыл-эс, билим аркылуу жакшы жашоо жолунда басуу, жалкоолуктан, жаман адаттардан арылуу, ички жан дүйнөнү байытып, акылдуу, адилеттүү, тажрыйбалуу, көптү билген көсөн адам болуу, жаратылышты коргоо жана ага аяр мамиле жасоо, жаратылышка ысыраптык мамиле жасабоо, эркек же аял болобу мекенибизди өнүктүрүүгө салым кошуу, душмандардан сактоо, ата журт, кичи мекен, үй-бүлө мунун баары мекенибиз экенин түшүнө билүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.